жылдын 17 ноябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чегара маселесин карады. Анда Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралды. Ошондой эле Кемпир Абад суу сактагычынын суу ресурстарын кыргыз-өзбек тарап биргелешип башкаруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 3 окууда жактырылды. Аталган мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Макул 65, каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Мыйзам долбоору боюнча Кемпир Абад суу сактагычынын алдындагы 4485 гектар жер Өзбекстандын карамагында калат. Аны менен катар суу сактагычтын суу ресурстарын биргелеш башкаруу, Кыргызстандын жарандарынын сууга тоскоолдуксуз жана чектөөсүз кирүүсүн Өзбек тараптан камсыздоо тегерегинде эч кандай инженердик техникалык курулмаларды орнотпоо эрежелери камтылган. Мезгилде азыр кум калды ал жерде. Кемпир Абад алган менен кумдун үстүгү кайсы эгин болот? Парламентте каралган мыйзам долбоорун Кызыл Октябрлыктарда колдоого алууда. Тургунбай Сатиевдин айтымында ал парламенттеги чегара боюнча өткөн жыйынды толугу менен көргөн. Эми ратификацияланган мыйзам долбоору иш жүзүндө ашырылуусун көзөмөлгө алса баары жакшы жыйынтык берерин айтат. Пулга алмаштырбайды бу. Мисалы үчүн Өзбекстан бул сууду мен сатып албаймын, эмне кылсаң ошо кыл десе кантип эмне кылат? Агыбатка суу баары бир агат, баары бир Өзбекстанга. Эми аны кече да бирөөсү айтты. Тоğdun başından toğdan aldın, ananday aldın. Var bir yer. Toğ olursa cahitke payda, egin bolbosa. Bunu eskanday neme kılıp, yedin zamanı bolbaydı eş vakta. Batık yerdi paydalansa bolot. Ал эми Кемпир Абад боюнча парламентте каралган мыйзам долбоору боюнча жергиликтүүлөр туура чечим чыгарылгандыгын айтышат. Эч кандай ондой таасирин тийгизген жок. Ошо 30 жылдан бери эгемендик болгондон бери Özbekistan kelip mına жерди тоскон жок. Бизде бир гана эле балыкчыларды гана келип башта эле кылып неме кылып жүрдү да биз неме деп. Анан кийин алар да келбей калды. Бирок эми азыр эми ошо 50 деген туура болсо керек деп атам. Мына кече көргөн сессиядагы айткандарга эч качан каршы эмесмин. Мен кошуламын. Себеби бул бизге да пайда, Өзбекстандын элине да пайда. Мисалы үчүн биз суу эме жер бизден болгон менен сууну биз башкара албайбыз. Ошол баягы мыйзамды түзүп атат го, ошол нерсе аткарылсын, ишке ашсын. Менден башка эл дагы, журт дагы болгондо бизди суу басып кетет эле. Эмеге чейин барат. Азыр андай жок. Эгер ошол ишке ашса, бизге пайда, бизге жер кошулат. Мал жайытыбыз кеңейет. Эки тарапты сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен төмөнкү жерлер Кыргызстанга калтырылган. Гавасай 12849 гектарга, Көксерек 105 гектарга, Баястан 212, Унгарто 35, Кара Белес 25, Акташ 100 гектарга. Шахринсай каналынын бир бөлүгү 19,5 гектарга. Ал эми Орто Токой суу сактагычы толугу менен Кыргызстандын карамагында калары айтылды. Айжаңы Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.